Ибрагимовичтин стилинде пас берип атат. Топ Айпаянттын ичинде, башаламанды койкун сүрүп кетчүдөй, дарбазаны көздөй, гол! Мына ушул жерде дарбазачы бир колу менен кайтарганга аракет кылды. Нурдан Жайлообеков жаралды. Эгерде 9-лукту көздөй барса, аны эч ким тосуп кете албайт. Бирок бир аз ылдыйраак барып калды. Соккуну Арсен алып. Бирок Талант Асанбеков топко жете алган жок. Дарбазачы албетте өзүнүн жумушун жакшы аткарды. Бул жерде топ дарбазага баратат, дарбазага кирди жана офсайд жокпу? Таң калыштуу, бир караганда офсайд бардай. Жана ал топту жоготкондон кийин Баткен каршы чабуулга жөнөдү. Азизхан Хаджаев Айпаянттын ичине мына кирип барды жана анын пасы же соккусу гол. Бир караганда жай эле бара жаткандай болгон. Алыскы бурчка Азизхан аларды бардык оюнда утулуп келдиңер деп алардын көңүлүн түшүрбөш керек. Эң башкысы азыр дагы бир чабуул жана кезектеги гол жаралды. Эсеп 4-0 айланды. Ошол эле Азизхан Хаджаев сол жакта стандарттык алды. Айыптоон ишке ашыруу үчүн бул жерде мына соккуну узатты. Кандай керемет сейф, бирок ага карабастан кайрадан гол жаратып кетти. Покер Азизхан Хаджаевтан. Азыр 3-1, жок 3-2 экен. Сокку, дагы бир сокку, кантип гол кирбей калды. Диярбек Бахадыров. Баткен болсо тескерисинче алар дагы чабуулду ийгиликтүү жыйынтыктагысы келет. Азизхондун тепкен топ, дагы бир гол, пентатрик. Ошентип Азизхандан нарын гол жаратып, көңүл жуаткан демек учурга ээ болот. Тирөөшкө тийип кайтты. Эң кооптуу бул жерде Жакшылык Дүйшөнкулов өзү топту тепкен эле. Финалдык ышкырык. Эсеп 6-0. Баткен